Бүгүн Бишкектеги Максим Горький атындагы паркта абакта жаткан Садыр Жапаровду бошотууну суранган жарандардын катышуусунда элдик жыйын өттү. Анда бир катар коомдук ишмерлер, саясатчылар, өнөр ээлери жана Садыр Жапаровдун тарапташтары катышты. Өлкөнүн дээрлик бардык аймактарынан өкүлдөр да келишкен. Ата журт азаптартың унутпагыз. Кааласа бөлүп жарып элибизди, кааласа сатып кетет жерибизди. Кадырсыз калкайланып калгычактың, көчүрүп жибергиле эми бизди, көчүрүп жибергиле эми бизди. Арманга түшүп жүрүп өлгүчөктү, Алтайга көчүп кайра өргүсөкпү. Кайтарып катындарды күтөлүбүң, кайрадан Манас тууп бергичекти, кайрадан Манас тууп бергичекти. Ошондой биз деле туюктабыз. Садырды колдоп, Садыр Жапаровду колдоп, ушундай күндүн суук болуп атканына карабай, алыстан Кыргызстандын бардык бурун-бурчтарынан келген бир туугандар, мекендештерге ысык салам айтууга уруксат этиңиздер. Аман болуңуздар. Эми биз ошо бүгүнкү иш-чарабызды булардын бардыгы тынчтык, элдин өзүнүн каалоосу менен болуп аткандан кийин мына бүгүнкү жыйын биз митинг, пикет деп айтпайбыз, элдик жыйын деп айтып атабыз. Бүгүн биз акыйкат издеп Москва шаарынан 10 миңден ашын кол чогултуп келдим мен. Сырт жакта жүргөн мекендештер Садыр аганын мыйзамсыз абакта жатканына кайдыгер эмес. Бизде Кыргызстанда болуп аткан ар бир көйгөйдү биз күн санап, түн санап күзөтүп турабыз. Биз үчүн эң маанилүү сырт жакта жүрсөк дагы. Ошондуктан туугандар, бул жерде бүгүнкү тынчтык митингде Садыр аганы колдоп келгениңиздер үчүн терең ыраазычылык билдирем. Өзүмдүн атымдан сырт жакта иштеп жүргөн мекендештердин атынан Biz avvalabor yaratgan Allohdan so'raymiz va prezidentimizdan iltimos qilamiz. Shu insonga O'zbek elidan boshtondiq so'raymiz. Boshtondiq, boshtondiq. Sayasatçı, elin, jerin suygan adamlar olmuş gerek. Biz Садыр Жапаров мисалы келтат дегенде 15 миң лайк коюп гел дегенбиз, 200 киши тосуп алганбыз. Биз Садыр Жапаровду эл алдап койгонбуз. Эл алдаганбыз. Садыр Жапаров деген бизге ишенип алып келген. Анан түрмөгө жатса эч ким чыкпайт. Хабиб кетет десе 10 миң киши тосот. Хабиб деген ким? Ашып кетсе бирөөнүн муштун бир коюптур. Ал ким? Бизге ким? Батукаевди деген узатабыз керек болсо. Гилем менен узатабыз. А биздин ушундай чолборуштарды саясий түрмөдө чыртабыз. Жалпы элдин 12 кайрылуусунун негизинде Садыр Жапаровдун иши тез арада жаңы жагдай боюнча каралсын. Жаңы жагдайдын эң негизгиси эмне? Каптагаев мырза эч кандай Садыр Жапаровго жана ошол жерде чыккан балдардыга карама каршылыгым жок деген чекит койгон. Бүгүн Садыр Жапаровго эркиндик. Erkindik, 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 erkindik. Садыр Жапаровго боштондук. Садыр Жапаров, Садыр Жапаров. Бүгүнкү жыйын бул саясий талап эмес.
Egerde sayasi talap bolsa biz muna ploşetga çıkmakpız. Ayanqa çıkmakpız. Sayasi talap bolsa biz Ak Uydun aldına barmakpız. Bugünkü jıyın, urmat tugandar, eldik jıyın. Sadır Japarov'tu qamaktan boşotuv boyunca. Sadır Japarov'tun boştonduğun, azattığın bugünkü günde uşul jerde çoğulup durup, el menen çoğulup surao boyunca jıyın. Oşonduktan urmat tugandar, men aytıp keterilem. Muna ar birimiz Sadır Japarov dep geldik mi? Kelgile Sadır Japarov'tun boştonduğun suraylı. Sadır jönündө kança söz aytsak dagın, kança maseleni kötörsök dagın, bardığın özüңүздөр bilesizler. Sadır kanday adam ekendigin, Sadır'dın mekençildigin, Sadır'dın Kırgızstan'dı süygöndügün, Sadır'dın eldi, jurttu, mamleketti süygöndügün ar biriңиздер bilesizler. Oşonduktan bu jere kelip oturabız. Eger Sadır satkın bolgondo, eger Sadır korrupsioner bolgondo, eger Sadır bir kaysıl bir çoң kılmışlarga şektүү bolup же kılmış kılganda bu жерге токтолбойт элек. Sadır ak жерден oturat. Sadır oşo türmödө azap tartıp oturat. Emni üçün azap tartıp oturat? Öz üçün emes. Üy biles üçün emes. Özünün kızıkçılık üçün emes. Eli jurtum, mamleketimde yaşagan elim, uşul mamleketinde yaşagan elime kaysıl bir dengelde jardam bereyin degen özünün içki sezimi menen alып урушуп түрмөдө отурат туугандар. Ошондуктан Sadır Japarov'tu чыгаруу, Sadır Japarov'tu боштондукта кармоо, Sadır Japarov'tu elge журтка, мамлекетке пайдасын тийгизүү бул принципиалдуу маселе. Бул жөн эле bir адамды түрмөдөн чыгарып коюш эмес. Бул өтө принципиалдуу маселе. Кыргызстандын бардык булуң бурчунда үйлөрүндө отуруп, көчөдө жүрүшүп, başka yerlerde, bardıq yerde mına menden bir gana surağını surap kalıştı. Sadır kaçan çıgat degen. Urmatı tuğandar, Sadır'dın boştonduğa çıkmasının sebebi ne olup atat? Mına gördüğünüzdür, ötkendögü beyliktin dışında kançalagan adamlar türmege oturuştu. Oşul adamlardın bardığı siyasatçılar çıkıştı. Sadır Japarov'tu. Amnistiya Sadırga tiyeshesi çok bolsa, bir de amnistiyani koldanbodu Sadırga. Жаңы mına kılmış kodeksi kabul alıştı, anın Sadırga tiyeshesi çok bolsa, emne kanday bolat? Kerek bolsa 20 yıl, 22 yıl, 25 yıl çıkkınçılık, mamleketke çıkkınçılık dep kamalgan adamlar bugün günde bardığı erkindiğe çıkıştı. Alem emni üçün Sadır çıkpaydı? Mına uşul suru ar bir Kırgızdın, ar bir Kırgızstandыкты tүйшөлtüp oturat. Urmat tuğandar, uşul maseler bütkönden keyin biz köpçülügü suranıp, Sadırga aytıp, prezidentimizden aytkan sözünü masele kötörüp, prezidentimiz ayttılı. Egerde ırayım surap kat yazılgan bolsa, men ırayım berүүгө daýarmyn dep. Oşol maseleni kötörüp durup biz Sadırdan suranıp ırayım jazdırganbız. Mına ırayım жазылганына dagы 2 ay wagt öttü. Bugünkü günde Sadırdan ırayım surap katı oşol prezidentin aldında turat. Biz bardığız bugünkü günde talap emes, suranıç menen suranışımız gerek. Aytışыбыз gerek. Sadırdı boştonduğa çağırıp beriңдер. Sadırga boştonduk tuğandar. Boştonduk! Sadırga boştonduk! 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 Hurmatlı eljur, hurmatlı tuğandar. Emi bul jerde mına men artıman aytıp atjat, azıraak süйлөгүlө, mına adamlar köp dep. Bирок men 2 minut dagы wagtyňar surap alayın. Hurmatlı tuğandar, Sadır emni üçün elge gerek? Sadır emni üçün Kırgızstan'a gerek? Sadır emni üçün boştonduğa çıkış gerek? Sebebi Sadır, bugün gündögü, erteki gündögü, keçeki gündögü Kırgızdın en bir mekençil ulu. Men Sadır menen, mına 15 yılga jakından beri tanış bolup kaldım. Sadırday sayasatda жүрүp, Sadırday taza жүрүp, Sadırday uşul elin süygen adamlardı öte az gördüm tuğanda. Bugünkü mamleketimiz kıynalıp durgan maalda, bugün mına
korrupsiya менен күрөш деп атабыз. Социалдык проблемалар деп атабыз. Чегара проблемасы деп атабыз. Кыргыз кыйналып атат, качан оңолобуз деп атабыз. Ким оңдойт? Садырдай балдарыбыз оңдойт тугандар. Биз ушуну суранышыбыз керек. Бул Садырдын ал жерде жатканы бир эле Садыр үчүн жаза эмес, бул бүткүл кыргызстандыктарыбыз үчүн жаза тугандар. Ошондуктан мен дагы бир жолу ушул жерде туруп, силердин алдыңарда туруп, эли журтумдан алдында айтып кетейин, урматтуу президент, урматтуу Сооронбай Шарипович, Садыр Нуркожоевичти чыгарып бериңиз. Садыр Нуркожоевичтин эркиндикке чыгышы бүгүнкү күндө бир гана сизден баглык болуп турат. Бир гана сиз бүгүнкү күндө Садырдын жазган ырайымына кол коюп, Садырды чыгарып берсеңиз, элибиз чоң ыраазы болот, рахматын айтат. Биз сиздин жооңузду күтөбүз. Рахмат. Садыр Жапаровдун абалы жакшы. Ал дагы деле өзү жөнүндө азыраак ойлойт, эл жөнүндө көбүрөөк ойлойт. Ушу кыргыз элине ушул кумтор жана башка кеңдердин пайдасы тийсе экен, ушул кең байлыктарыбыз бүгүн элге иштесе экен, бүгүнкү ушул ар бир күнүбүз өтүп кетип атат, биздин байлыктарыбыз бардыгы сыртка чыгып кетип атат, калдыктардын бардыгы бизге калып атат. Мынашуга көбүрөөк кейит. Экинчиси ушу өлкөбүздө тынчтык болсо экен, өлкөбүзгө бир жакшы башкаруучулар келип, өлкөбүздү оңдосо экен деген гана тилекте. Негизи мен ырайым жөнүндөгү мыйзамды карап чыктым. Ырайым мунапыс боюнча мыйзамдарда мөөнөтү көрсөтүлбөптүр. Бирок жалпы мамлекеттик органдарга жарандардын кайрылуусу боюнча мыйзам бар. Ал жаран ошол мамлекеттик органга кайрылгандан баштап 14 күн ичинде жооп бериш керек. Эгер кошумча бир кандайдыр дал талап кылган болсок, толтоолорду анда 1 айга чейин созулуш керек. Бүгүнкү күндө 3 ай болуп тур, жооп жок. Biz Жалал Абад шаарынан келдик. Ушул Садыр Нуркожоевичти колдоп, ушул баягы саясаттын курмандыгы болуп, бүгүнкү күндө Кыргыздын жалпы Кыргыз эли сианиттин аткотун ичпесин деп, тукум курут болбосун деп түрмөдө заргакчап отурат. Ошону колдоп биз Жалал Абадтан келдик. Бизде эми Алабукадан келгендер бар, Чаткалдан келгени бар. Эми алар канча экенин билбейбиз. Бардык жактан өзүнүн күчү менен жалаң патриоттор келди да. Мындай четтен келип, ушул акция болуп атат. Эгер бийлик бүгүн ушул элдин немесин түшүнбөсө, аракетин, бул bundan кийин дагы күчөйт, bundan дагы көбөйөт. Жазга чейин чоң жыйындар көп болот. Эмне үчүн Садыр Жапаровго гумандуу мамиле жасалбай, ырайым суроочусу тиешелүү тармактарда каралбай тургандыгына тынчсызданып жаткандыгыбызды чечкендүү түрдө билдиребиз. Кыргызстандын эркин жарандары өзүнүн чыган оолу Садыр Жапаровду түрмөдөн бошотуп талаптарын ар дайым коюп келебиз жана аны көңүл чордонунда дайыма кармайбыз. Элдин талабын расмий бийлик туура түшүнүп, бул маселени оңуна чечет деген ниеттебиз. Бишкек шаары 2019 жылдын 19 декабрь айы. Бул жерде дагы кошумчалар болот. Урматтуу мекендештер, эгерде туура көрсөңүздөр, негизинен деп кабыл алып коелу. Мен суранам, кимдер макул болсо кол көтөрүп койсоңуздар. Макул болгондо кол көтөрөбүз. Рахмат. Өткүрбек Рахманов, Эркин Салиев, Акниет Кеңешев, регион Бишкек.